сөзін қылып, ұғып, бірізменен бөлішіп, башқаларға жеткіріп, жайылтып тұрсақ, анан біздің альхамдулилля иманымыз тазаланып тұрады. Иманымыз жаңырып тұрады. Аллаға болған иманымыз тазаланып тұрады. Алланың періштелеріне болған иманымыз тазаланып тұрады. Алланың кітептеріне, ақырқысы Құранға болған иманымыз тазаланып тұрады. Алланың пайғамбарларына, ақырқысы Мұхаммад алейхиссаламға болған иманымыз тазаланып тұрады. Тағдырға тән беріп, тағдырға, илімге, Алланың иліміне иман келтіру күн сайын тазаланып тұрады. Ақиретке болған иманымыз тазаланып тұрады туғанда. Бұл дүниеде жашағанда түбөлүтү ақиретибизди унутпай жашайлы. Байысақ дағы, ішіміз жүрішпесе дағы, бирок туғандар ақиқаттан алданып қалбайлы. Ақиқаттан бейқапар болып қалбайлы. Аны үшін қандай десе, аны үшін Құранды ачайлы. Қайсы кітепті ачайлы? Интернетті ачайлы емес, Құранды ачайлы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис бар. Ман сарраху ан юхибба Аллаха ва расулаху фальянзур фил мусхаф. Ау кама қала алейхиссалату вассалам. Кимди қуантырса, Алланы жақсы көрүү, Алланың елшісі пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламды жақсы көрүү қуантырау сізді. Андай болса Құранды ашыңыз деген. Анда Құранды ашыңыз. Құран сізге әділеттілікті айтады. Сіз бұл дүниеге келгенге чейин не болған ошоны айтады. Сіз қантип келгенсіз ошоны айтады. Эмне кылышыңыз керек ошоны айтады. Эмне кылбашыңыз керек ошоны айтады. Қантип жашашыңыз керек Құран айтады. Ақиретте өлгөндөн кийин эмне күтүп турат бул Құран айтады. Ошон үчүн Ибн Масуд радиаллаху анху айткан: "Адимун назар фил мусхаф." Сіздер Құранды көп қарап жүргіле деген да. Көп қарап тұрғыла дейді Құранды. Себептен Құран ақиқатты ескерте тұрған, естете тұрған кітеп. Құран біз ұмытып қалғанды естетеді. Адашудан сақтайды. Түз жолға бекемдейді. Құран-ы Кәрим бұл шек күмәндерге шипа. Адамдың құмар, шахават, бұзылғанына түрткі болған нәпсі бар ғой, ошоға шипа Құран. Құран нур да, райымды жашауды үйретеді. Ташбор адам Құран оқыса, мәнісіне ой жүргізсе, райымды болып қалады. Ташбор адам, залым адам тобаға келеді. Күнөкөр адам күнөөсүн таштайды. Бузуку адам бузукулугун таштап оңолууга түшөт. Құран ушундай китеп. Туура жолго жолдой турган китеп. Оңолууга жолдой турган, оңолууга чакырган, түп-түз колуңан кармап эле бейишке киргизип отурган китеп Құран. Ошон үчүн агай мусулман бир туугандар, ошо Құран-ы Каримде мына 6 иманды бекем айтат. Ар жеринде келет. Аллага болгон иман келтирүү, ахиретке болгон иман келтирүү, пайгамбар китепке, периштелерге кайра-кайра ар мазмундан Алла таала. Бул фарзы айын. Ар бир мусулман эркек аялга фарзы айын бул. Жөнөкөй эле фарз эмес. Атаңыздын иманы бар, ошол балага иманына жетиштүү эмес ал. Бала өзүнүн иманына менет кылыш керек. Күйөөсүнүн иманы аялынын иманына жетиштүү эмес. Ага өзүнүн иманына менет кылыш керек. Бул андай бул нерсе туган ар бир адам, ар бир мусулман, ар бир эркек, ар бир аял өзү менет кылыш керек иман келтирген. Мен атам алым эле, атам мындай эле, тигиндей эле, чоң атам мындай болгон. Ал өзүнү. Сизге эмне? Сиз эмне кылдыңыз? Алла сизден сурайт да. Сиз жалгыз Алланын алдына барасыз. Бирөө да бирөө менен жетелешип барбайт. Баласын көтөрүп барбайт энелер. Күйөөлөр аялын жетелешип алып барбайт. Ар бир адам жалгыз барат Алланын алдына. Ошон үчүн туугандар ошол күн келет атат. Ал күн бар. Ошо ахирет ааламына ишенип, ошол жердеги бир мартаба аннас ала маратиба фи лиқаи раббихим субханаху ва таала. Алла таалага жолугуу да ар кандай мартабада жолугат экен. Кээ бир адамдар Аллага жолугат, Алла таала андан ыраазы болуп жолугат. Кээ бир адамдарга Алла тааланын жолугат,
Алла наразы болуп жатат. Ошон үчүн биз жаратуучубузга жолукканда, жаратуучу Алла Таала бизден разы болгон абалда жолугайлы. Эми аны пайгамбарыбыз айткан. Ким кайсы амалды кылса Алла разы болот. Ким кайсы амалды кылса Алла наразы болот. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага жолукканда Алла Таала битахиятин ва такримин ала махаббатин ва ридванин. Алла Таала сый урмат менен жолугат экен. Мухаббаты менен, жакшы көрүүсү менен, разычылыгы менен. Алар ким десе, ва хумул муъминун ас-салихун. Оңолгон момундар, оңолгон мусулмандар, имандуулар. Кур'анда айтат: "Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima." Алардын учурашуусу, жолугушуусу кыямат күнү yalqawnahu, пенделер Алла Таалага жолукканда салам менен, тынчтык деген. Салам алейкум деген. Жамандык менен эмес. Жана Алла Таалаларга ажран карима, сыйлуу соопту даярдап койгон. Демек, бул жерде жараткан Алла Таалага жолугуу, Алла аларды сый урмат менен жолугат экен. Саламдашуу менен, тынчтык каалап, амандык каалап, айкөлдүүлүк жана белек берүү сыйлыгы менен эң биринчи жолугуу өлгөндөн кийин. Айша энебизден риваят бар. Бухари Муслимде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман ахабба лиқа Аллах, ахаббаллаху лиқааху." Ким Алла Таалага жолукканды жакшы көрсө, Алла дагы ага жолукканды жакшы көрөт. "Ва ман кариха лиқа Аллах, карихаллаху лиқааху." Ким Аллага жолукканды жек көрсө, Алла дагы ага жолукканды жек көрөт. Бул пайгамбарыбыздын хадиси. Бухариде келет, Муслимде келет. Айша энебиз айтты. Пайгамбарыбыз ушинтип айткандан кийинчи. Калат Айша радыйаллаху анха: "Факулту я наби Аллах, акарахиятул маут, факулна якрахул маут." О Алла Тааланын элчиси, өлүмдү жек көрүү деп айтып кеттиңиз. Биз баарыбыз эле өлүмдү жек көрөбүз. Өлүмдү эч ким жакшы көрбөйт. Эч ким өлгөндү каалабайт. Эч ким өлгөндү каалабайт. Баарыбыз эле жашоону каалайбыз, жашайын дейбиз. Тез өлүп калбайын, эрте өлүп калбайын. Балдарым турат, досторум турат, кичине деп. Баарыбыз эле. Факуллуна якрахул маут. Биздин баарыбыз өлүмдү жек көрөт го. Факала саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз жооп берди: "Лейса кадалик." Айша, сен айтып аткандай эмес деди. "Валакиннал муъмин иза бушира би рахматиллах ва ридваниhi ва джаннатихи ахабба лиқа Аллах." Момун адам качан куш кабарланганда Алланын райымы менен, разычылыгы менен, бейиши менен Алла Таалага жолукканды жакшы көрүп калат. Фа ахаббаллаху лиқааху, Алла дагы жолукканды жакшы көрөт. Демек, момун адамга куш кабар алдында ахирет бар. Сага бейиш берилет, Алланын райымы берилет, разычылыгы берилет. Өлүм өз учурунда келет. Просто сен ошол учурда Аллага жолукканды жакшы көрөсүң же жакшы көрбөйсүң? Ушул учурда мусулманга куш кабар келип, мага алхамдулилля Алла Тааланын бейиши менен, разычылыгы менен, райымы, кечирими менен болуп атса, мен жакшы көрөм. Анда Алла да сага жолукканды жакшы көрөт. Эми ва иннал кафир иза бушира би адабилла ва сахати, ал эми кафирга Алланын азабы, Алланын наразычылыгы менен ага кабарланганда, бул Аллага жолукканды жек көрөт экен дагы. Алла да ага жолукканды жек көрөт. Муслимдер риваятында Айша энебизден: "Валакин иза шахусал басар ва хашрajal sadr ва khsha'ara al-jild ва tashannaجat al-asabi fa inda zalika man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu ва man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Муслимдер риwayatында мындай экен. Бул Аллага жолукканды жакшы көрүү деген, угуп алайлы тургандар, түшүнүп алайлы. Өлүм төшөгүндө. Качан дейте? Өлүм төшөгүнө келип калганда, адамдын көзү чекчейип,
көзі аңтарылып, шахусал басар, көзі аңтарылып кайра өзүнө келип аткан учур. Мына азыр бир аздан кийин жаны чыгат деп аткан учурда. Бирок эсине келип кетип турат. Ошол учурда Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла да ага жолукканды жакшы көрөт дейт. Ошол учурда Аллага жолукканды жек көрсө, Алла да ага жолукканды жек көрөт. Мына хадистин мазмуну ошол. Ушул жерде айтып атат, көкүрөктөн баягы өлүмдөн алдыңкы кырылдаган үн чыга баштайт. Өлүп аткан адамдарды узатсаңыз, ошол учурларда кырыла баштайт да. Ошону айтып коет, хашража садр деп коет экен арабтар. Ошол учурда жана адамдын ушу титирейги кармап, терилери титирей баштайт мондай кылыпчы. Макулбу? Манжалары болсо бүжүрөй баштайт мондай, тартылышып. Фа инда залика, ошол учурда ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла да ага жолукканды жакшы көрөт. Демек, буну эмне айтып атабыз? Бул мындайда, бул алдына ала баарыбызга боло турган бир окуя. Башыбыздагы бар окуя. Эртеби, кечпи, мейли качан болсо деле, бирок бар окуя таксыр. Мисалы мындай деп айтыш мүмкүн да туугандар. Эртеге Кудай сактасын, айнан эле бир жаман нерсени көрүп калсаңыз, бияк кетип калың. Жакшы нерсени көрсөңүз, барып жолугуп коюң дейт. Эртеге мисалы. Мынандай болуп калса, ушундай учур башыбызга келип калса, кандай кылыш керек деген жолдомону пайгамбарыбыз берип атат. Ошол учурда жараткан Алла Таалага берген өмүрүнө разы болуп, рызкысына разы болуп, биз мусулманбыз, жүрөгүбүздө ахиретке иман бар. Алла Таалам сизди бизди жоктон бар кылды. Өзү берди, өзү ала турган күн келди. Өзү ала турган сааты келди. Өзүнө жолуга турган убакыт жакындады. Эми Аллага жолукканды жакшы көрүш керек экен. Бул имандар. Мусулман адам Аллага жолукканды жакшы көрөт. Себеби Алла субханаху ва таала дагы разычылыгы менен, бейиши менен жолукканды жакшы көрөт буга дагычы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: адамдын жаны чыгайын деп аткан учурда, ошол учурда тооба кабыл болбойт. Туугандар. Тооба, мен жаман иштерден тооба кылдым, будан кийин уурулук кылбайм, жалган сүйлөбөйм, арак ичпейм, кумар ойнобойм, бирөөнүн акысын жебейм, намаз окуйм деген тообаңыз кабыл болбой калат. Өлүм ушул жерге келип калганда кабыл болбой калат. Ал жерде ушу жалгыз ушу болуш керек, Аллага жолукканды жакшы көрүш керек болуп калат. Бирок ким ага чейинки жашоосунда эгерде тооба кылып, ага чейинки жашоосунда арам нерселерди таштап жашаган болсо, буга жеңил болот. Эгерде арам нерселерди таштабай, ибадат кылбай жашаса, буга кыйын болот. Айтат: "Фа инна Аллаха таала якшифу лаху ан кулли ма ясиру лаху." Демек, өлүм төшөгүндө Алла Таалам акыйкаттын көзүн ачат буга. Эмне боло турган бардыгын уже ачат дагы. Фа ахлус саада. Бу дүйнөдө иман, жакшы амал, таквалык менен жашагандар ярауна ма юхиббуна. Өздөрү жакшы көргөн нерсени көрө баштайт. Фа юхиббуна лиқа Аллахи таала. Алла Таалага жолукканды да жакшы көрө баштайт. Лиясилу иля ма рау. Өзү көргөн нерсеге жетиш үчүн. Фа юхиббуллах лиқаахум. Алла Таала да алардын жолукканды жакшы көрөт. Ва ахлус шақа. Эми бактысыз адамдар не болот десең, алар ярауна ма ясуухум, аларга боло турган жаман нерсени көрө баштайт экен. Азапты алдын ала. Азыр жаны чыга элек. Демек ошондон анан бул жийиркенип, жек көрө баштайт экен жолукканды. Алла да жек көрөт. Алла да жек көрөт жолукканды. Мына хадистин мазмуну мындай. Демек бактылуу адамдарга Алла Таалам бу дүйнөдөгү бейпил, сыйлуу ырыскы, Алла субханаху ва таала ачык көңүл, аны жөн эле берип коет экен. Дүйнөдөн чыгарып атканда, ал адам Алла Таалам ахиретте бере турган белектерин көрсөтө баштайт экен. Ошону көргөндө, бул кубанычтап, сүйүнүп, кубанып, Алла Таалага жолукканды жакшы көрүп калган экен.
Алла Таала дагы көргөндү жакшы көрөт. Сый урматка, Алланын ыраазычылык белегине эң улуу татыктуулар шейиттер дейт. Ашухада аллазина кутилу фи сабилилlah. Алланын жолунда, Алланын дини үчүн жан берген шейиттер мына ушулар болот дейт. Анас разияллаху анху риваят бар, Бухари Муслимде келет. Фи киссати асхаби би'ри мауна 70 минал ансар. Мауна деген кудукта окуясы болгон 70 ансарлардан шейит болгон да. Көп карылар ошодо көз жумган. Аллазина кутилу. Анас разияллаху анху айтат: "Ва назала фихим Кур'ан фақаранаху хатта руфи'a." Кур'ани Карим түштү, аларга тууралуу Кур'ан окудук биз дейт. Баллигу анна қаумана анна қад лақина раббана фарадия анна ва ардана. Деп алардын тарабынан мынандай деген экен. Биздин тарабыбыздан коомубузга жеткирип койгула. Акыйкатта биз робубузга жолуктук. Алла бизден разы болду, жана бизди разы кылды деп шейиттердин тарабынан келген экен сөз. Ушуну жеткирип койгула. Имам Тирмизи рахматулла алей Жабир ибн Абдулла, Жабир деген сахаба болгон. Атасынын аты Абдулла. Ухуд газатында шейит болгон. Ухуд газатында. Мадинадан жанында бир 5 километрде Ухуд деген мына барып жүргөндөр билет. Ухуд тоосу бар, эң чоң тоо. Ошол жерде Ухуд чоң газат болгон. Ошол жерде ошо чоң газатта 70 сахаба шейит болгон. Ошонун бири Жабир разияллаху анхунун атасы Абдулла. Ушул боюнча айтып атат. Кала лакияни Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям марратан ва ана мухтаммун. Бир жолу пайгамбарыбыз мага жолукту, мен кайгыга батып, гамда элем дейт да, кыжалат элем дейт. Факала саллаллаху алейхи ва саллям мали арака мункасира. Пайгамбарыбыз айтты мага: эмне болду, мен сени мындай көңүлү сынган, капа көрүп жатамын го. Дегенде факульту устушхида аби яума Ухуд. Мен айттым, Ухуд күнү атам шейит болду. Ва тарака айянан ва дайнан. Атам шейит болуп кетти, бирок бала чака таштап кетти, карыз таштап кетти дейт. Балдары жаш экен да, кыздары көп экен. Анан карыз дагы таштап кетти дейт. Атам шейит болуп кетти. Эми мен бүгүн азыр кайгырып атам. Бунун карызын кандай төлөйм? Бир туугандарымды кантип карайм? Ошон үчүн мен кайгыга баткам дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Ала убаширу бима лақияллах бихи абак." Мен сага кушкабар айтайынбы? Алла Таала атаңа кандай мамиле кылды дейт. Тиякташ. Атаңа кандай? Бима лақияллах бихи абак. Атаңа Алла Таалам кандай абалда жолукту деп атат. Кушкабарын айтайынбы деди. Культу бала. Жабир айтат: "Айтыңыз сөзсүз" деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Ма каннамаллах ахадан катту илля мин вараи хижаб." Алла Таала бир дагы пенде менен сүйлөшкөн эмес, бирок парданын аркасында сүйлөшкөн. Ва иннаху ахя абак факалламаху кифахан. Бирок Алла Таала сен атаңы тирилтти дагы, бетме-бет сүйлөштү деди да. Жабир разияллаху анху атасы менен анын атасы Абдулла бетме-бет, түзмө-түз, жүзмө-жүз, муважахатан бигойри хижаб, хижабсыз, ортодо пардасыз, жүзмө-жүз туруп, бетме-бет туруп сүйлөштү деди. Анан айтыптыр мындай деп. Факала я абди. Алла Таала айтат: "Эй пендем, таманна алейя уатик." Эмнени арзу кылсаң мен сага берейин деди. Эмнени кааласаң мен сага берем деди. Атасы эмне деди айтайынбы? Алла Таалага мындай деди: "Я Робби, тухйини фа уктал санията." Менин арманым, мени тирилтсең, кайрадан дагы шейит болуп келейин деди. Себеп шейиттиктин ушунчалык улуу даражасын, улуу сый урматын Алла Таала периштелер аркылуу берип көрсөткөнүнөн анын арзу урматы, мечтасы ушул болуп атат. Мени дагы бир тирилт дейт. Мен экинчи жолу шейит болуп келейин дейт. Факала субханаху ва таала, Алла Таала мындай деди: "Иннаху сабакал каул минни аннахум ла яржиун." Мен буну чечип койгом.
Pendeler bu dünyaya kelгенден кийин кайра барбайт депчи. Sen бейиштен сурай бер. Бирок sen ал болсо тирилтип тияка барып, кайра дагы жихад кылып, анан шейит болуп келейин деген ал болбойт. Себеп дегенде жазып койгон, пенделер кайтпайт депчи. Куранда "Вала тахсабанналлазина кутилу фи сабилиллахи амвата" Алла Таала ушул аяты түшкөн экен. Силер Алланын жолунда өлтүрүлгөн адамдарды өлүктөр деп, алар өлүктөр деп ойлобогула. Бал ахя, алар тирүүлөр, инда роббихим юрзакун. Алар өз робуларынын алдында ырыскыланып турушат дейт. Будун дүнүйдөн шейит болуп кетишти. Тиякта дагы Алла Таала Маша Алла аларга рызкы берип турат экен. Мадина шаарында шухада Ухуд деген. Ухуд шейиттери. Анын арасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын авасы Хамза бин Абу Талиб разияллаху анху Хазрат Алинин бир туган агасы Хамза деген шейит болгон. Саййиду шухада шейиттердин төрөсү ошол. Пайгамбарыбыз айткан муну. Хамза шейиттердин төрөсү депчи. Ошолор бардыгы 70-и ошол жерде көрүстөндү. Риваяттарда келет. Ким шейиттерге барып зиярат кылып салам айтса, шейиттер ал үчүн кыямат күнгө чейин Алла Тааладан күнөөлөрүн кечиримин сурайт экен. Магфираттын дуа кыласат экен. Кыямат күнү. Ошон үчүн шейиттерди зиярат кылып туруш керек. Шейиттерге барып салам айтып туруш керек. Шейиттерге барып салам айтып турсаңыз, алар сизге магфираттын дуасын кылып турат экен. Магфираттын дуасы дегени, я Алла ушу мени зиярат кылып келгендин күнөөсүн кечир дейт экен да. Качанга чейин? Кыямат күнгө чейин. Кээ бир адамдар Аллага жолугат, Алла Таала аларга нааразы болот, ачуусу менен. Себеп дегенде Алла буйругандарды аткарган жок. Алла тыйгандан тыйылган жок. Арам нерселерди кыла берди да. Ошондой адамга Алла жолукканда нааразы болот экен. Баарыбызды Алла жараткан туган. Атанын белинен атырылып чыккан бир тамчы суудан баарыбызга ошол эле тамчы суудан сөөктөрдү, эттерди, терилерди, тырмак чачтарды, сезимдерди бардыгын Алла Таалам жаратып берген. Жаратуучу бир гана Алла өзү. Каш, кирпик бардыгын Алла Таала жараткан. Аллаху халику кулли шей, ар бир нерсени жаратуучусу Алла. Куранда Алла Таала өзү айтат. Эми ушундай Алла Таалам жаратып, биздин пайдабыз үчүн эле жарата алып жүр, гусул ал, таза бол, намаз оку, орозо карма дагы, зекетиңи бер, ажылык кыл, чын сүйлө, адилеттүү бол, кечиримдүү бол деп Алла Таалам буйруктарды берип атат. Аллага гана сыйынгын, Алладан гана сурагын, Алла Таалага жакындагын деп. Сен ширк кылбагын, сыйкырлабагын, кара дубалабагын, текеберленбегин, көрө албастык кылбагын, оорулук кылбагын, кылмыштуулук кылбагын, адилеттүү бадышага каршы чыкпагын, ыймандуу аялдарга жала жаппагын, согуш болуп калса аркага качпагын дегендердин бар тыюуларды аткарган жок. То есть алардан сактанган жок да. Буйруктарды аткарбады, арамдардан тыйылбады. Ушундай адамга Алла жолукканда нааразы болот. Ай бенде, мен сага канча жакшылык кылып, акыл эс берип, сезимдериңи, мүчөлөрүңү толуктап, неематтарды, сулуулугуңду бардыгын берсем, сен мага ибадат кылбай эле шайтандын кулу болуп келдиң. Сен менин неематтарыма шүгүр кылбай, бул ааламдын кожоюну тааныбай, бүгүн мени наразы кылып келдиң. Мен сенен кантип ыраазы болоюн дедим. Ошондой абалда жолукса, Кудай сактасын. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят бар. Ламма кама басари, яни дахаба басару. Қила лаху нудавик ва надау ссала айяман. Фақулту ла. Инна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям қал: "Ман тарака сала лақия Аллаху ва хуа алейхи ғадбан." Ибн Аббас пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын авасы Аббас дегендин баласы. Аты Абдулла радияллаху анху. Бул киши жашоосунун ичинде аяктарында көзүнү көрбөй калган экен, азиз болуп.
Көзі көрбей қалғанда адамдар айтқан екен, біз сіздің көзіңізді дарылаймыз, бір қанша күнге сәжда қылбай тұрыш керек. Намаз оқымай тұрып тұрасыз дейді. Намаз таштап тұрасыз. Дәрілейсіз, көзіңіз жақсы болады. Бұл айтты, жоқ. Көзімі дәрілемейлі қойғыла. Егер намаз оқымай тұрған бола тұрған болсам, намазды таштай тұрған болсам, андай дарыланғаныма керегі жоқ. Емне үшін пайғамбарымыздан мен ұққанмын, кім намаз таштап қойса, Алла аға ашусы келген авалда жолығады дейді. Алла наразы болған авалда жолығады дейді. Қараңыз. Болса өзінің көзінің қажеті. Шариат бойынша деле, мысалы, көзіне кеде дарыласа деле, мында има ишара қылып оқыса болады деле. Бирок бұл кишилер ушунчалык намаз сиңип қалған, қандай біздің жүрегімізге бүгін дүние сиңип қалғандай? Дүниеден бізден ажыратып көрсінші, не қылар екенбіз? Аларда мүмкін емес эле намазды ажырату. Намаз таштоо акылдарына сыймайт эле вообще. Дәл ошентип айтып атат. Көзүңүздү дарылайбыз, бир канча күн эле намаз окубай туруп турасыз депчи. Не деп атат? Жок дейт. Пайгамбарыбыздан укканмын дейт. Ким намаз таштап койсо, Алла ага наразы болгон абалда жолугат. Ачуусу келген абалда жолугат. Будан эмнени уктук, урматтуу мусулман бир туугандар? Берекелүү жакшылар, келиңиздер, биз намаз таштабайлы. Кимге кандай мартаба берет? Канча перзент берет, Алла берет. Канча ырыскы берет, Алла берет. Канча мансап, ыззат берет, Алла берет. Бирок суган сиз намаз таштабаңыз. Эркек болсоңуз дагы, аял болсоңуз дагы, Алланын улуу фарызы ибадаты намазды таштабаңыз. Сиз эч качан таштабаңыз. Эмне болуп кетсин? Намаз таштабаңыз. 100 жыл жашасаңыз да намаз таштабаңыз. 1 жыл жашап кетсеңиз да намаз таштабаңыз. Падыша болуп кетсеңиз да намаз таштабаңыз. Кул болуп кетсеңиз да намаз таштабаңыз. Эркексизби, аялсызбы, байсызбы, кембагалсызбы, айырмасы жок, намаз таштабаңыз. Ден соолугуңуз жакшы убакта да таштабаңыз, ооруп калганда да таштабаңыз. Пайгамбарыбыз айткан, ким туруп окуй албаса, отуруп эле окуй берсин. Отуруп, жатып алып эле окусун дейт. Кара, адам эсинен кеткенде ошондо гана намаз буга фарыз болбой калат. Адам акыл эсинде барбы? Жаткан абалда намаз фарыз болот буга. Себеп дегенде намаз менен Алла Таала жакшылыгын берет, жакшылыктардын эшигин ачат турган. Мына Ибн Аббастын сөзү. Мунафык адам кожо көрсүн, показушник бар го, ошол адамдар Алла Таала жолукканда ачууланган абалда жолугат дейт. Абдулла разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз айтат: "Ман гасаба рожулан ардан зулман лақияллаха ва ху алейхи гадбан." Ким бир кишинин жерин тартып алса, зулумдук менен, Алла ага наразы болгон абалда жолугат дейт. Демек турган бирөөнүнчү 1 метр жери кереги жок. 1 карыш жери кереги жок. Зулумдук кылбаңыз. Мейли участок болобу, огород болобу, үй сала турган жери болобу. Бул го бир кишинин жери экен. Мамлекеттин жери. 1 метр эмес, сантиметрин албаңыз. Бизден кетсе кетсин. Бирок бирөөнүкүн мен тартып албайм. Зулумдук болгонсо, караңыз, Алла ага наразы болгон абалда жолугат. Ошон үчүн туугандар, бир туугандар дагы жер бөлүштүргөндө ыраазычылык менен тең-тең. Кошуналар дагы тең-тең. Наоборот, уступкага өтүңүз. Сизге мен кичине кошуп берип коеюнчу. Аныкын тартып, сетканын нары кылып, нар жакты караганда казыкты тияра кага коюп. Анан карасаң чымчыктап сурады. Түндөсү балдарын жиберип, тияка мындай кылдыра кой деп. Кимди анау Алла Таала карап турса кантип иш кыласың эмне? Кантип уурдайсың, кантип ушуну билгизбей жылдырасың? Бул арам нерсе, арам нерсе. Ким ушундай кылса, Алла мага наразы болгон, Алла наразы болгон абалда жолугат экен туугандар. Алла барыбызды сактасын. Ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман халафа ала мали имриин муслимин би гайри хаққихи, лақияллаху ва ху алейхи гадбан." Ким жалган ант ичсе мусулмандын акчасын алыш үчүн.
айтып атам да, мынаны мен өзү 10 сомго эле алгам да, бирок сатып атам да. Касам ичип айтам, 12 сомго алгам депчи. 2 сомун алып атам да аныкынчы. Ушундай адамга дагы Алла эртеге жолукса, наразы болгон абалда жолугат экен. Мусулмандын малын сиз эми касам ичкенде, ант ичкенде ишенип каласыз да. Болду, проблема жок деп. 12 алгам, 12 сомго эле сизге берип атам депчи. 10го алган да. Жоксо 12 сомго алдым деп койду дагы, мына 1 эле сом кошуп атам, 13 сомго сатып атам dedi да. Демек, бул атайышы мусулманды Алла Тааланын атын айтып туруп, ишендирип, макулбу? Ант ичип, тиги акчасын алдап алып атат. Ошондой адам эртеге Аллага жолукканда, Алла ага наразы болгон абалда жолугат экен да. Ошон үчүн соодагерлердин баарына пайгамбарыбыз сабак берди. Сооданы адал кылгын деди. Алкымың адал болот, дуаң кабыл болот. Эртеге пайгамбарлар менен чогуу тирилесиң. Ким чынчыл соода, чын соода кылса, аманаткөй соодагер болсо, боорукер соодагер болсо, өмүр бою соода кылды, кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилди. Тугандар, мына бизде динибизде сооданы кылгын дейт. Дыйканчылыкты кылгын дейт. Өкмөт, дин башкаруу кылгын дейт баардыгы. Бирок таза жол менен кыл. Адилеттүүлүк жол менен кыл. Шайтандын жолу менен кылба. Шайтандын ишин кылба. Шайтанга дос болбо. Напсиңе кул болбо. Оңой эле нерсени кылат. Ошон үчүн иншалла баардыгына болду. Биринчи өзү Алланын атын айтып, ант ичкен жакшы эмес. Канчалык сиз чын болсоңуз дагы Алланын атын айтып ант ичпей эле коюңуз. Алланы ортого салбаңыз да. Кээ бирлер айтат, намазын ортого салат, кээ бирлер дагы бир нерсесин, илимин ортого салат, имамчылыгын, аалымдыгын, карылыгын, дават чекенин, сакалын, ажылыгын. Буларды ортого салып, сен просто экөөбүз мамиле кылып атабыз, канча сом ошо ачык эле айтыңыз болду. Канчага бересиз, канчага бербейсиз, ушун нерсени. Ал сиздики эле, бирок азыркындай алдабаң да. Бул ушул арам болуп калат. Ошол сиздин 10 сомуңуз эле эмес, 12 сому тең арам болот да. Ошентип өзүңүздүн бар болгон акчаңызды дагы үстүнө кичине жалган айтып, бардыгын арам кылгандын эмне пайдасы бар сизге? Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул аят, ушул хадистин негизинде Алланын китебиде аят окуп берди. Инналлазина яштаруна би ахдиллахи ва иманихим саманан қалила. Алла Тааланын келишими менен жана ошо ант менен арзыбаган нерсеге мына саткандар. Демек жараткан Алла субханаху ва тааланын динин, Алланын атын, Алланын аятын арзыбаган дүнүйөнү, болбогон нерсеге буюмга алдап сатканын болбойт экен. Эми ошондой эле имам Ахмад риваят келтирет, Абдурахман ибн Ганам радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыздан мындай деп айткан уккамын дейт: "Ман тааддама фи нафсихи ау ихтала фи машатихи лақияллаху таала ва ху алейхи гадбан." Ким өзүн боюн көтөрсө, өзүн улуу сезсе. Yo'sa ikkinchisi ne degan? Же болбосо текеберленсе, басканда. Сүйлөгөндө деле текеберленген бар, жегенде деле, кийингенде деле. Кээ бир адамдар мисалы бул жерде басканда демек текеберленсе. Ушу текебер адамга Аллага эртеге жолукканда Алла наразы болуп жолугат экен. Ошон үчүн иншалла карап туруп, мына тарбия, урматтуу жаштар, урматтуу спортсмендер, урматтуу күчү денесине батпагандар жөн эле баскыла. Кудай берген эле алып эле басып, башкаларды чачып бере тургандай, дуалды аңтарып бере тургандай эмес, жерди тешип бере тургандай эмес, жөнөкөй эле басып, колдорду ордуна коюп эле, буттарды жакшынакай коюп эле, так, андай мына андай текеберлик көрсөткөн Аллага жакпайт. Биз эмнебизге текеберленебиз? Бир тамчы судан жаралсак, эки нажас жерден чыксак,
атаныкынан кийин эненикинен текеберлик кылганга кийим коюптур бизге. Текеберлик ал шайтанга жарашат. Шайтан onu алды да. Эми ошодон талашпай эле кой. Ал дозокко барат ошо менен. Улуулук, текеберлик, улуулук Аллага таандык. Алла айткан. Ал-кибрия ва ридаи. Бул меники деген. Мен жамынчы меники деген. Ким талашса талкалайын деген. Алла Таалага ал айып эмес. Алла улуу да. Пендеге айып бул. Бизге сизге жарашпайт бул. Ошон үчүн биздин сүйлөгөнүбүздө, кийингенибизде, жегенибизде, мамилебизде, бирибизге болгон мамилебизде текеберлик жыттанбасын да, көрүнбөсүн да. Текеберлик не десе туган эки нерсени айтат. Акыйкаттан жүз үйүрүү, башкаларды кемсинтүү. Мен жакшы кийиндим, мына эмне кийинип алган? Мен күчтүүмүн, зоргону жок кой. Өзүн кыскасы айтканда, любой жагынан башкаларга караганда бийик сезет. Жогору сезет. Акылдуу сезет. Билимдүү сезет. Такыбалуу сезет. Өзүн көтөрөт да башкаларга карагандачы. Мен сулуумун, мен күчтүүмүн, мен кыйынмын, мен сөзүмө, мен чечем, мен. Мынанын баары текебер. Алла баарыбызды сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимдин жүрөгүндө кыпын бара бар, кыпындай текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деген да. Сахабалар сурашы, я Расулаллах, бир адам жакшы кийимди кийгенди жакшы көрөт. Жакшы бут кийимди кийгенди жакшы көрөт, текеберликке жатабы? Пайгамбар жатпайт dedi. Инналлаха джамилун юхиббул джамал. Алла өзү сулуулукту жакшы көрөт. Сиз сулуу болуңуз. Бул текеберлик эмес. Текеберлик не? Текеберлик. Батарул хак гамтун нас. Гамтун нас. Адамдарды кемсинтүү. Төмөн көрүү. Өзүнүн боюн көтөрүү. Мына текеберлик. Биринчиси. Экинчиси батарул хак, акыйкаттан жүз үйүрүү. Kur'an hakikat, Allah hakikat, Peygamber hakikat, koyçu. Жүз үйүргөндө. Allah'ın barı saktasın tuğanda. Demek buna жерде ким текеберлик өзүн боюн көтөрсө, басканда керсейсе, ихтала фи маши. Өзү басканда керсейип басат да, жөн баспайчы. Ушундайларга дүйнөдөн кайтканда, Аллага жолукканда Алла наразы болуп жолугат. Демек, bundan biz сактана турган экенбиз. Мусулманга мына кайсы нерсени караңыз, мында изучать этиңиз мына хадистерди. Пайгамбарыбыз бизге кандай оңолууга чакырган, кандай адамгерчиликке чакырган, кандай баалуулуктарга чакырган. Кайсы нерсе бизге зыян болсочу, ошолордун бардыгынан тыюу салган. Мисалдары менен, түшүндүрүү менен, Алла наразы болот. Хотя бы башкадан адамдар жек көргөн итак эле. Сен текеберлесе адамдар жакшы көрөт деп атасың. Тура сенен корккондон хоп деши мүмкүн, бирок энең дейт да жүрөгүнөнчү. Могу акпак бир күнү баш менен сайлат го дейт да. Тескери дуа бере баштайт сразу элечи. Туурабы? Кетер замат эле сөгөт аркасынан. Эч кимге жакпайт, текебер эч кимге жакпайт. Временно эле коксубаганда эми бирөө сенин начальнигиң текебер болсо, андан акча алып атасың, айлык алып атасың, текеберлигине деле хоп деп кое берет. Бирок жүрөгүнөн жакпайт ал. Мен просто акчамы алтам, азыр бир нерсе деп айтсам, мен иштен кетирип берет, жумушу жок калам дейт. Бирөөнүн кол алдында иштейт, бирөөгө зависимый. Ушундай нерселерде болушу мүмкүн да, бирок билип коюңуз, адамдын жүрөгү сизди көрүп эле айтат, текебер. Адам деле жакшы көрбөйт. Алла тим боло жакшы көрбөйт. Алла баары сактасын, бирибизге дуа кылайлы, бирибизге кичпейил болойлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала мага вахид түшүрдү дейт. Не деп? Ey ümmetim, biri-biriңерге кичпейил болгула. Бири-бириңерге аша чаппагыла, бири-бириңерге текеберлик кылбагыла, бири-бириңерге зулумдук кылбагыла, бири-бириңерге кичпейил болуп жашагыла дейт. Мына пайгамбарыбыздын чакырыгы. Пайгамбар эмне дептир дегендерге угуп алсын. Пайгамбарыбыз бири-бириңер менен кичпейил болуп жашагыла дептир. Кичпейилдиктин имамы, кеңпейилдин имамы Мухаммад Расул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даже тамак жеп атканда мынандай отуруп алып жеген эмес да.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир бут тизесин көтөрүп, экинчи жерге жаткызып. Жоса эки чөгөлөп түшүп жеген. Мен Аллахнын кулу болуп тамак жегенди жакшы көрөм деген. Ушуга чейин мен жөлөнүп, таянып, мени керсейип жегенди жакшы көрбөйм мен. Ла акулу муттакиан. Мен даже таянып жебейм деген. Мындай. Таянып алып жеген. Ушуга чейин айткан. Жер жатып алып жебейм деди. Тамак даже тамакка болгон текеберлик эмес да, кара. Текеберлик кылбайт. Тамакка дагы мамилени жакшы, даже айвандарга жакшы мамиле кылганды үйрөткөн биздин динибиз. Ла илаха иллаллах. Ким мусулманды урса акысыз, буга дагы Алла Таала жолукканда наразы болуп жолугат экен. Акысыз деген кандай? Табаранида риваят келет. Абу Хурайра радhiyallahu anh риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман жаррада дахра муслимин ай арраху мин сиябихи." Ким мусулманды кийимин чечип урса. Бул дегени мурунку заманда кулдарды көбүнчө жобосо ушундай кээ бирлер кылмыш кылбаса деле ошо дарра чапканда кийимин чечип туруп анын жонуна чабат эле да, белинечи. Бигайры хак дейт, акысыз, жазыксыз, адилетсиз кимди ура турган болсо, билип койсун, Алла Таалага жолукканда наразы болуп жолуган. Kafirlar Allah Taala'nın narazıçılığına barışat ölgöndөн kийин дароо. Hadiste getdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Ve minhum men ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna ve lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi ve tawallaw ve hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu ve bima kanu yakzibun." Bul ayatta Allah Subhanahu wa Ta'ala ушундай адамдардын абалын баяндайт. Алар Алла Таалага менен келишим кылган. Чынчылдыкка, сарптоого, жакшылыктын жолдоруна, кайрымдуулук кылууга, амалдарды жакшы оңдоого, качанда Алла Таала аларга айкөлдүүлүк кылып, аларга кең дүйнө, мал дүйнөлөрүн берип, кыйынчылыктан жакшылыкка, жеңилдикке чыгарып койгондо, кийин алар Алла Таалага болгон келишимди сындырып, уадаларына каршы чыгып, моюндап алган нерселерин аткарбай, Алла Таала берген нерсесине сараңдык кылып, бербей, туганчылык мамилелерди үзүшүп, жана Алланын неmatына шүгүрсүздүк кылышкан. Мына ушул аят менен алардын кээ бирлери Алла Таалага келишим кылган. Эмне деп? Эгерде ла ин атана, эгерде ал Алла Таала бизге берсе өзүнүн айкөлдүүлүгүнөн мин фадлихи, биз садака беребиз дешкен. Бай болсок эле садака, бай болгондон кийин кайра сараң боло баштады. Жана биз салих адамдардан болобуз деп, байып аткандан кайра бузула баштады да. Биринчи азыр иши жүрүшпөй атат. Жараткандан, я Алла, эгерде мен бай болуп кетсем, сөзсүз мен садака берем, бечараларды карайм мен. Эгерде мен бай болуп кетсем, дагы жакшы адам болом мен. Деп Алла Таалам кийин мейли деп бардык байлык Алланыкы, берет дагы, алат дагы, берип дагы, алып дагы, сынайт дагы. Кийин Алла Таала берди, бул эмне боло баштады эми? Кайра сараң боло баштады. Мурункудай эмес ал. Оңолуунун ордуна бузулганды тандады, булчу кайрачы. Ошол байлыгы менен бул бузукулук кылып, зына кыла баштады. Башкаларды кордой баштады, зулумдук кыла баштады. Бирөөнү заказ кылып, бирөөгө жала кыла баштады. Текеберликтин чеги жок эми айтпасаң. Кыскасы айтканда шайтанга кошулуп, шайтандай баштады. Анан не болду анан? Кийин Алла Субханаху ва Таала аларга эмне болду? Жүрөгүнө нифак, мунафыктыкты отургузуп койду. Алла Таалага вадага каршы чыккандан кийин Алла Субханаху ва Таала буларды эми азапка тартты. Дүйнөдө да, ахиретте да. Кийин жүрөктөрүнө Алла Таала мунафыктыкты басты, Алланын ачуусу келди, алардан ажырабайт, алар да мунафыктыктан ажырабайт кыямат күнгө чейин. Кыямат күнүндө Алла Таала жолугат, Алла наразы болуп жолугат. Мына кетти. Себеп дегенде
Ким өлсө, ал акыйкатты көзү менен көрөт ал. Жана ишеним ааламына кирет. Бардык иман иштери ачылат. Шектенип аткан нерсеси бу дүйнөдөгү бардык ачылат. Мурда айтчы эле ушул ахирет бар деп. Ошондо мен ишенбей жүргөн экенмин да, жалганга чыгарган экенмин. Эми бүгүн эмне кылайын эми? Аттиң арман, бирок арман бүтпөй турган. Эртеге бейишке киргендер карап бири-бири менен жолугушат экен, учурашат экен, эстешет экен бу дүйнөдө отуруштарын, сүйлөшкөндөрүн, жакшы иштердин кылгандарын, чогуу намаз окугандарын, илимде отургандарын, дават кылгандарын бардыгын эстешет экен. Эсиңдеби баягында тигиндей депчи. Бирок арасынан анча-мынчаларын таппай калат экен. Баягы дос каякта, биз менен кээде келип кетип жүрөт, жок го деп. Таппай калат. Ошонусу жаман. Кийин тозокуларды Алла Таала көрсөтөт экен. Эми кандай көрөт Алла Таала өзү билет. Бирок бейиштиктер дозокуларды көрүп туруп, ошо дозокуларды тааныгандарын айтат экен. Ма салакакум фи сакар. Сакар деген дозоктун бир түрү бар. Дозоктун 7 түрү бар. Канча экен? Бирөөсүнүн аты сакар. Силер кайсы нерсе силерди дозокко салып койду деп дозокулардан сурайт экен да. Эмне себептен силер дозокко түшүп калдыңар? Эмне түрттү силерди дозокко дегенде, қалу лам наку минал мусалли. Биринчиси, биз намаз окубайт элек деп айтат экен. Ва лам наку нут'имул мискин, биз бечараларга тамак бербейт элек дейт экен. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин, биз бекер посттор менен, бекер сөздөр менен сүйлөп, алектенип, ошолорго кирип, болбогон бир саясат, болбогон бирөөнүн айыбы, бирөөнү дагы бир сындоо, каралоо, дүнүйөнү мактап, капкаякта анекдот жомоктор менен бирибизди шылдыңдап, ушундай сөз менен биз алектенебиз дейт. Төртүнчүсү, ва кунна нукаддибу бияумиддин хатта атанал яқин. Биз кыямат күнү жалганга чыгара берген экенбиз. Ошентип атып башыбызга өлүм келип калды. Төрт нерсе. Эмне нерсе дозокко силерди түшүрүп койду десе, намаз окубайт элек. Бейбечара жетимдерге тамак бербейт элек. Бекер сөз менен алек болот элек. Кыямат күнү жалганга чыгарат элек. Башыбызга өлүм келгенге чейин ушу менен гана биз занят болдук дейт да. Өлгөнгө чейин, мынакей, намаз окубай эле, жетим жесир бейбечараларга тамак бербей эле, дагы бош, бекер, пайдасыз сөздөн бошобой, кыямат күнү жалганга чыгара берип, өлүм келип калды, мына ушундай болуп калды. Шанс берилди, колдон чыгарды, эми арман, аттиң, бул эч качан бүтүлбөйт. Табаранидин риваятында келет, Анас разияллаху анхудан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям марра би арабийин ва хува яд'у фи салатихи якул. Пайгамбар бир жолу бир бедуиндин жанында өтүп баратса, ал намаз окуп, намаздын ичинде дуа кылып аткан экен. Бедуин деп бир чөлдүктү айтат. Бир немелерде чөл. Бедуин деп коет, араби. Ал мынандай дейт экен да: "Я ман ла тарахул уюн ва ла тухалитуhu ad-dunun ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مساقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل اللهم خير عمر آخره وخير عمل خواتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه." Шундай намазда дуа кылып аткан экен. Керемет. Алла Таалага болгон сүйүүсү, Алла Таалага болгон бунун тилеги, жараткан Аллага болгон ишеними, Алла Тааланы буга кандай ыйман келтирет, кандай Алланы түшүнөт. Айтат: "Я ман ла тарахул уюн." Göz görбөгөн зат дейт. Билете? Мына көздөр көрбөйт Алла Таала. Бу дүйнөдө көрбөйт. Бейиште иншалла көздөр көрөт. Айтат: "Я ман ла тарахул уюн." Көздөр көрбөгөн зат дейт.
وَلَا تُخَالِدُهُ الظُّنُونَ. Адамдың күмөнү Алла Таалага жетпейт, аралашпайт. Күмөн. Адам мүмкін ойлашы мүмкін, Алланы елестетипчи мындай болса керек, мындай. Жоқ. Күмөн Алла Таалага аралашпайт. Сыпаттоочу Алла Тааланы сыпаттап бүтпейт. Алла Субханаху ва Тааланы улуктап мүмкін емес. 8 миллиард өлгөнгө чейин улуктаса дагы Алланын улуктугу бүтпейт. Бир сыпатын айтса, сыпаты бүтпейт. Жана хавадис бу дүйнөдөгү болуп аткан абалдар жараткан Алла Тааланы өзгөртө албайт. Жараткан Алла ааламдагы болгон абалдардан коркпойт. Ал Алла Таала тоолордун салмагын билет. Океандардын битирин билет. Жамгырлардын, тамчылардын санын билет. Дарактардын, жалбырактардын санын билет. Түн менен күндүздүн, караңгылык менен түндүн, ошонун санын билет. Биринчи асман, экинчи асманды тоса албайт. Жерди тоса албайт. Алла Субханаху ва Тааладан эч бир нерсе жашыруун эмес. Даже муну деңиздин түбүндөгү нерсе жашыруун эмес. Тоонун ичиндеги үңкүрдөгү нерсеси жашыруун эмес. Я Алла, мен өмүрүмдүн акыркысын акырын кыл. Акыркысы өмүрүмдүн хайру умри, мен өмүрүмдүн жакшылык, эң акыркысын жакшы кыл. Дүйнөдөн кайта турган учурум барго, я Алла, ошол өмүрүмдүн сааттарын эң жакшы кыл. Амалымдын жакшысы хаватимаху, бүтүрүүчүлөрүң. Менин күндөрүмдүн эң жакшысы сага жолуккан күндү кыл дейт да. Караңыз туугандар, экинчи асман биринчи асманды тоса албайт. Бир жер экинчи жер Алла Таала көрөт. Мына мечит тоса албайт Алла Тааланын көрүүсүнө. Даже мына кийимдерибиз биздин жүрөк көкүрөгүбүздөгү жүрөгүбүздү Алла Тааладан тоса албайт. Макулбу? Сиз мени, мен сизди жүрөгүңүздөрдү көрө албайбыз. Бирок бул нерсе Алла Тааладан бул тоса албайт. Деңиздин түбүнө кирип кетсеңиз да Алла Таала. Мына биздин ала тоо канча килограмм чыгат, билесизби? Канча грамм чыгат? Алла ушунун граммын билет. Бүткүл дүйнөнүн тоонун граммын билет. Океанда канча литр суу бар? Алла Субханаху ва Таала ошонун литрин билет. Жамгыр жааганда тамчынын санын билет. Дарактар канча жалбырагы бар, жалбырагын санын билет. Башыбызга канча түн келди, канча күн келди, ошонун санын билет. Ушинтип Алла Таалага кайрылып атат. Бидуин анан акырында дуа кылып сурап атат, үч нерсени сурап. Я Алла, мен өмүрүмдүн жакшысы эң акыркысы кыл дейт да. Не дейт? Мен азыр жакшы болуп жашап, акыры меники жаман болуп калбасын да. Акыры меники жаман болуп калсын. Азыр тооба менен, намаз менен жашап, şu акырына келгенде, я Алла, мен туура жолдон тайып калбайын, адашып калбайын, алжып калбайын. Шайтаңдын, я Алла, ушун бир кайрымагысына түшүп калбайын. Дегендин немеси да мааниде да, иж'ал Аллахумма хайра умри ахираху. Биз баарыбыз ушул дуаны сурашыбыз керек да. Я Алла, өмүрүмдүн жакшылыгы акыркысы кыл. Өмүрүмдүн жакшылыгы кайсы болсун, акыркысы болсун. Орустар айтат го, сделай концовку красиво деп го. Эстеп кеттим да, мурунку сөздөр эле качандан бери эсте жок эле просто. Акыркысын бир чырайлуу кылып койбойсуңбу? Эң акыркысын чырайлуу кылып койду. Андан кийин эмне деп? Ва хайру амали хаватима. Мен амалымдын дагы эң жакшысы, эң хаватим дейт, ал дагы акыркысы деген мааниде бүтүрүүчү өмүр баса турган. Демек, ла иляха иллаллахны айтканга, я Алла насип кыл деген сөз да. Аллахумма рзукнал хуснал хатима. О жараткан Алла баарыбызды көрүп угуп билип турасын. Хуснал хатима, чырайлуу хатима насип кыл. Амин. Хатима дегени бул өмүрдүн акыркы бүтүүсү. Ошол чырайлуу болсун биздики. Үчүнчүсү айтат, ва хайру айями, күндөрүмдүн эң жакшысы
саңа жолыққан күнді қыл дейді. Күндердің ең жақсысы қайсы екені? Туылған күн емес, саңа жолыққан күн. Я Алла, күндерімдің ең жақсысы саңа жолыққан күн. Әрекет қылабыз иншалла. Суал фил барзах, ойымша бұны азы сұрау жауап көте берелі дағы. Кейінгі сабақта иншалла мынау барзақтағы сұраулар бойынша, қабырдағычы. Ошылар бойынша. Бұйырса, мынау инстаграмнан қарап тұрсаңыздар айтып тұрауыз. Иншалла, есен аман болсақ, тірі болсақ, Қырғызстанда болсақ, кейінгі сабақ базар күні болады. Мынау Кургавой бар ғой. Алматинка Ахунбаевадағы. Ошол жерде болады. Базар күні, шамдан кейін. 4-ші күні бұяқта. Салам алейкум, алейкум ассалам. Қандайсыз, жақшы. Устаз, талақ телефондон өтөбү? 3 талақты дебейлі талағыңды бердім десе. Өтөт. Туғандар, талақ мәселесі өтө назик мәселе. Телефондон, телеграмдан, ватсаптан, әлбетте, ошол тақташ керек болды. Точно ошо күйөсү берген бе, же башка эле бирөө? Эгерде аял күйөсү менен сүйлөшүп атып, тигинси Америкада, бунусу Кыргызстанда, Кудайым тооба кылдым. Мен сага талаагымды бердим десе, өттү болду. Ошончо узактан түшөбү экен, түшпөйбү экенби деп ойлобош керек да. Сразу түшөт. Даже телефондон өзүнө айтпай деле, мен сен кызыңа талак бердим десе деле түшө берет. Түшө башка бирөөгө деле мен аялыма талак бердим десе түшө берет. Ал аялдын даже укканы дагы шарт эмес. Мен уккан жокмун го, мага талакты мага түшкөн жок го. Жок. Тиги талакты эркек берет. Шариатта талакты берүүнү эркекке милдеттендирген эркек, то есть эркектин акысы болчу. Эркек бербесе түшпөйт. Эркек берип койсо түшөт. Ал аялдын талак канча миллион берсе деле ал түшпөйт. Ал жок нерсе. Ага берилген эмес да. Намазда зикр, дуа, парыз намаздан кейін қылынабы? Қылынат. Парыз намаздан кейін да қылынат, сүннет намаздардан кейін да қылынат. Ислам дүниесінде ахли сүннет вал жамаатта бізде 4 мазхабта кейбір мазхаб алымдарыбыз парыз намаздардан кейін, кейбірлері сүннет. Бирок ең жакшысы, туурасы намазды күтүп туруп парыздағы сүннет мисалы алгайсы, пешим мисалы. Пешинди фарыздан кейін да 2 рекет сүннет бар да. Бұл 2 рекет сүннет пешиндин фарызын толуктоочу да болчу. Пешим ошолор менен толук пешиндин намаз деп айтылат да. Фарыз сүннөтүн бириктирген. Анан кийин кылган жакшыраак. Ошондо куптандык эле. Бул болсо бул боюнча көп эле талаш кылып, маселе кыла бербеш керек. Фарыз намаздан кейін аят аль-Курсини окуш керекпи, же бардыгын бүткөндөн кийинби? Фарыз намаздан кейін зикир кылыш керекпи, же бардыгын бүткөндөн кийинби деп тияка бияка неме кыла берген болду. Негизги максат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан фарз намаздан кийин дагы хадистер бар. Биздин мазхабыбыз толук намаз бүткөндөн кийин кылган хадистерди алган да. Акыл, булан деле талаша турган нерсе эмес. Чорный тимин боюнча айтып берсеңиз. Хаббаты сауда деп коет, чорный тимин, хаббаты сауда. Өлүмдөн башка бардык ооруга шифа деген. Бул пайгамбарлык эмеден, медицинасынан булуш. Алладан бул. Үмүт Алладан кылабыз туган. Ушунда чоң буюм акча жого турсаңыз, инна лиллахи ва инна илейхи ражиун, шашылбай маанисине көңүл буруп 11 жолу окуңуз. Хажат намаз окуңуз. Хажет намаз. Алладан дуа кылып, Ясин окуңуз. Ясин, сураты Ясинди окуганда дагы алымдардын тажрыйбаларында жоготкон буюм табылган боюнча өтө таасирлүү амал. Хажет намаз, Ясин сүрөсү, азыркында зикирлер. Менин күндөшүм перзент көрүүсү үчүн мен фолекула берсем болобу? Жана ал төрөлгөн баланын чыныгы апасы мен боломбу? Же күндөшүм төрөгөнү үчүн мен балага ким болуп калам? Күндөшүм жолдошумдун башка аял. Жооп берүүңүздү күтүп калам. Рахмат.
Мен күндөшүм перзент көрүүсү үчүн мен фолекула берсем болот. Фолекула деген эмне алайын? Мынаны караңыздар да. Эгерде экөө тең бир эркектин никесинде болсо, проблема жок. Бир эркектин никесинде эки аял бири экинчисине берип атат да. Ошодон анан кийин ал төрөп атат. Болбосо тигиге мисалы урук түшкөндө жөндөмдүүлүк жок болуп аткан себебиненби, же болбосо ошо жатында туруп ал жакта кармалбагандын себебиненби, кандай болгон жакта дагы эгерде ошол эркектин никесинде болсо болот. Эркектин никесинде болбосо же башка эркектин никесинде болсо ага болбойт анда. Алла алам. Устаз, мен ороном, анан жолугум чечейин деп атам, болобу? Тооба кылып жетсем? Жок, андай болбойт. Бул орону бар го, балагатка толгондон кийин Алла Тааланын парзы тууганда. Албетте буну ким аткарса улуу соопторду, улуу даража, улуу сыйлыктарды алат. Дүйнөдө деле шайтандан куткарып сактанганга көптөгөн себептери. Бирок буну чечкенге тооба кылып жетсем эмес ал. Тооба өтпөй калат ал. Чечип жүрүп, ошо тооба кылып кайра кийиш керек да өзү. Тескерисинче. Жолдошум экинчи аялды көп айтат. Бир келин менен жазышып жүргөнүндө кармап алдым. Экинчиликке алам дептир. Бутум бүтүп калбай кечке айтат. Кандай кылсам болот? Сиз сабыр кылыңыз. Дуа менен алек болуңуз. Анан жолдошуңузга акырын көңүлү ачык учурда мага бул оор тиет, сиз кайра айта берсеңиз. Эгерде карасаңыз шариятка ылайыктуу, адилеттүү аны карай бериңиз. Бирок кайра мага ошондо психологик давление кылып, башка кылып, алам, анан тигинтем, анан сени жана башка андай кылбаңыз. Мен дагы Алланын бир кулумун. Алхамдулилlah, бир бактылуу күндө жашаганды каалайм деп зикир дуа менен жакшы кулк мүнөз менен акырын айтып коюңуз. Анан ал дагы өзүнчө элечи жөндөн эле жок нерсени же болбосо бар нерсени деле башкача кылып давит эте берген болбойт тууган. Шариаттагы мына акыркы күндөрдө карап, бардыгын шариятыбыз таразасы адилеттүү тараза да. Уруксат берген жерде шарттарды койгон. Бирок зулумдук кылбагыла деп эскертүүлөрдү берген. Менде талма оорусу пайда болду. 7 жыл мурда медицинада себебинен таппай атат. Эмне кылсам болот? Окутуңуз. Эгерде медицина диагностикасы алып көрсө эч кандай деле оор эмес, жакшы эле, бирок талмаңыз кармап калып атат. Буну окутуңуз. Өзүңүз да 5 вакыт намаз окуп, зикир дуаларга бекем ишенип, өзүңүзгө дем салып туруңуз. Анан мүмкүнчүлүк болсо эгерде кан чыгарып турса өтө жакшы да. Кан чыгаруу ибадаты ушундай именно ооруларды кетирүү үчүн, балелерди кетирүү үчүн өтө таасирлүү. Бар эле көп адамдар оронгон кыздарга оронгондон кийин намаз окубаса, анда оронбой эле койгула дейт. Оронуп намаз окубаса болобу? Оронуп намаз окубаса болобу? Суранычы ушул суроого так жооп берип коюңузчу. Карагыла. Орону бул өзүнчө фарз. Намаз окуу бул өзүнчө фарз. Эч кимдин акысы жок. Сен эгерде оронуп намаз окубасаң, лучше оронбай эле кой дегенге акысы жок. Кээ бир адамдар иманы бекемдер элек намаз окубайт, бирок Рамазан айда орозо кармайт. Бундайлар коомчулукта көп эле. Эми ошого сен намаз окубагандан кийин орозоңу деле кармабай эле кой деген сөздөй болуп калат да. Анын акысы жок эч кимдин. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бул өзүнчө фарыз, кыямат күнү буга өзүнчө жооп берет. Буга өзүнчө жооп берет. Ар бир нерсенин сурак жообу өзүнчө турат. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа оронуп атабы? Жакшы сөз менен ушунча оронуп калдык. Кудайга шүгүр. Алла ыраазы болсун. Эми намаз бул тазалык экен. Намаз бейпилдик, бакыт экен. Намаз дүние ахиретте сизге шерик экен деп сонун сөздөр менен акырын кызыктырсаңыз, иншалла жакшы болот. Денеге без чыкканда кантип кетирсе болот? Дуа барбы? Денеге без чыкканда эми врачтарга кайрылыңыз, эң жакшы дуа ошол.
Ассаламу алейкум устаз. Атам мени жаман көрөт. Эмне кылсам да жакпайм. Жаман баласын деп башкалардын балдарын мактайт. Бул туура эмес. Бала чаканын алдындачы башкалардын балдарын, кыздарын мактай бербең. Буларга басырмы катыраак тийип калат. Бул балдары тарбиялоодо туура эмес тарбия. Тигинин баласы мындай болуп кетти, тигинин кызы болсо мындай кылды деп кээбирде неме кылып калабыз го? Салыштырыпчы. Сен жакшы деп өзүңүз үйрөтүңүз, көңүлүн көтөрүңүз, сүйүү менен өзүңүз кошо көрсөткөнчө тарбия кылып неме кылыпчы. Башкаларга салыштырып андай кылган болот. Анан тем более ата болгондон кийин кызын жаман көргөн болбойт. Машалла. Кыз атага жакын болот. Апага караганда, машалла. Кыз баланы Аллаху акбар пайгамбарыбыз өтө урматтаган да. Кимдин үйүндө кыз төрөсө пайгамбарыбыздын саламы. Кимдер ошо кыздарды жакшы тарбия кылып, оор көрбөй, жакшы ат коюп, өзгөчө кыздарыңызга, уулдарга деле бар. Бирок кыздарга машалла жүрөгү жумшак болот алар, назик болот алар. Эмне кылды? Менин суроом, намаз окуйм, ибадаттарды Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн окуйм. Бирок оюма дайыма жаман ой келе берет. Ушул бүткүл кылган ибадатымды башка адамдар көрсө, билсе экен деп, жана өзүмдү башка адамдардан Аллага жакыныраакмын деп текеберленем. Эмне кылуум керек? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим айтып бериңиз, ибадатыңызды таштабаңыз. Шайтан ушул жол менен дагы ибадатты таштаттырат. Сен ибадат кылып атасың, риякөрлүк менен лучше окубай эле кое турбайсың, кийин ихлас келгенден кийин окуйсуң дейт. Ихлас келиши дүйнөдөн өтүп кетет. Шайтандыкы да, ой шайтан. Бул шайтандычы азгырыгы өтө көп. Ошон сеники азыр ихлас пайда боло элек. Не кыласың депчи? Жок, окуй бер, анан ихлас пайда болот. Ихлас амалдан кийин. Биринчи дене болбосо ага рух каяктан келет? Эненин ичинде дене куралып бүткөндөн кийин анан ага жан салынат. Биринчи намаздын өзү курамы курулат. Анан ага жан салынат. Ихлас анан келет. Ошон үчүн ага андайга шайтандын азгыруусуна көз салбай, намаз бүткөндөн кийин аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп көп айтып коюңуз. Бул азгырык акырын кете берет. Анан өзүңүзгө дайым айтыңыз, мен Алла үчүн окуйм. Кайра жаман ой келип атат. Сен ушу бирөө көрсө жакшы болот эле, өзүң Аллага жакын, башка төмөн депчи. Аузу биллахи. Ошол момент азгырык келгенде аузу биллахи минаш шайтанир раджим деңиз. Саар кеч 100дөн астагфируллах ва атубу илейх айтып жүрүң. Болду. Мына эрте кеч шайтан бул азгырыгын сизге сала албай калат. Алла Таала ушунун берекесинен сактайт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Аялдар таравих намазын окуса болобу? Болот. Таравих намазын аялдар окуса болот. Бирок кандай? Мечитте, масалан, биздин мечиттерде, мына биздин уруп адаттарда, мечиттерибизде аялдарга андай эске алынган эмес. Чет мамлекеттерде бар, башка мазхабтарда бар. Бизде эң жакшы үйдө окуйт. Эгерде үйдө эркектер таравих окуса, балаңыз жана башка аркасында отуруп ыктыда кылып таравих окуса болот. Эгерде карап туруңуз, таравих дегенде эле сөзсүз имамдын аркасында эмес, аялдаргачы. Аялдар эгерде имам болсо үйүндө аларга дагы 20 рекет окушат. Таравих намаз суннати муаккада. Бекем сүннөт. Ошон үчүн угуп алыңыздар. Эркектер машалла жамаат менен үйдө окуса, аялдар дагы Рамазан айында 20 рекет таравих үйдө окуш керек. Таравих окуш керек. Мен бирок мынада сурооңузда мен түшүнүп атам, таравих намазын окуса болобу деген, мечитке келип окуса болобу дегендей деп түшүнүп атам. Мен Алла алам. Бирок андайга мен азыр жооп берип атам. Үйүңүздө окуйсуз, үйдө таравих намаз окуш керек. Окуса болобу эмес, окуш керек. Мейли. Бирок мына суроолор калып кетпесин, сиздикине жооп берип коелу, анан баштай берели. Москвадан тууганыңыз келди. Так. İslam'ı tamamlayan 3 yıl oldu. Так. Nereden başlaştı bilmiyorum. Sizge geldi. Шахадаттан баштайбыз да. Кана тууганыңыз? Машалла. Сиз мен айтканды кайталай бересиз, а? Орусча? Хорошо.
Вы повторяйте то, что я говорю, ладно? За мной. Ашхаду иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Я свидетельствую. Скажите, я свидетельствую. Нет божества, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад, его пророк, его раб. Пусть благословит Аллах. Аллаху Акбар. Аллах Акбар. Иншаллах. Гусул примите, иншаллах. Потом, иншаллах, уже там есть учение ислама. Одна книга такая. Емеғысағар, московская Гоголь білесі, ошол жақта болуш керек. Там есть книга учение ислама. Там есть Аллахума салли аля Мухаммад, вера, и как надо поклоняться. Все там написано. Иншаллах, очень польза будет. А если какой-то вопрос у вас возникнет, иншаллах, обращайтесь. Я постараюсь ответить. Хорошо? Я. Не қызық мейлі қарап көргілі, проблема жоқ. Менің бойымда бар, кешке еле ұйқым келе береді. Үйдегілер іште деп жатады. Емне қылсам болар? Токсикозада өліп қалайын дедім. Ичкендей құсып, төрөгөнчө иштебей эле койсом бу. Токсикоза денсаулықты аябай алсыратып иди. Төрөгөнчө денсаулықты жакшы кылсам дейм. Азыр мага эч нерсенин кызыгы жоктой. Эч кимди эч нерсени ойлобой калдым. Жок, иштеген жакшы эмес. Туугандар, мына кой, уй, бээлер. Ошолорду да көп нары бери иштетпей жакшынакай карайбыз го. Арашан койдорду карасаң азыр туудурганга о жанында жатып алып атат го. Сааттан кеч карап. Бул адам аны иштетип, аны Кудай сактасын, боюнан түшүп калса кандай болот? Ошон үчүн иншалла, бирок булар кишинин ары бери физзарядка жасап көрүш керек өзүнө денсаулыгына. Бирок азыркындай оор иштерге болбойт. Боюнда барга оор иштер болбойт. Ошонун күйөөсү жакшынакай машалла көңүл көтөрө турган жакшы сөздөрдү, жылуу сөздөрдү айтып, ана кишине машалла таап келгенин чогуу бөлүшүп, итак эле күйөөсү таап багыш керек да. Тем более боюнда бар кезинде өтө этияттап. Үйдөгү иштерди эми, конечно, кылат, нары бери майда чүйдө. Бирок сыртка азыркындай күнү ысыкта иштегендер ал жакшы эмес. Ассаламу алейкум, салам. Бир суроо бар эле. Чачымды краска менен боёгондо дааратым өтөбү, намаз окуй берсем болобу? Болбой турган болсо, мен 5-6 ай мурда боёгон болчумун. Азыр дааратым өтөбү. Чоң рахмат сизге, Алла ыраазы болсун. Мен өткөндө да ушул суроого жооп бердик эле. Дагы айтайын, бул красканын түрлөрү бар. Кээ бир краскалар суу өткөрөт, кээ бир краскалар суу өткөрбөйт. Краска суу өткөрө турган болсо, проблема жок. Анда гусулдагы, даараттагы боло берет. Эгерде анын составы ушундай коюураак болуп, суу өткөрбөсө, анда даараттагы өтпөйт, гусулдагы өтпөйт. Аны эми демек ошо красканы өзүн караш керек да. Тарикат, тасаввуф жөнүндө, пир тутунуу жөнүндө кенен түшүндүрүп кетсеңиз, сиз кайсы тарикат жолундасыз? Машалла. Тарикат, тасаввуф бир мааниде эле. Бизде шарият, тарикат деп бөлүп койгон. Тасаввуф деген атайы бунун фазаилдерге жетүү, разаилдерден арылуу. Тахсилул фадаил, ичтинаб разаил дейт. Ичтинаб ани разаил. Фазаилдерге, улуу баалуулуктарга жетүү тасаввуфтун максаты ушу. Жана жаман кылык жорук, жаман адаттардан арылуу мына ушу тасаввуф. Шарият. Атак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Жабраил периште келип, Мадинада суроо бергенде негизи 3 суроо берген. Имандан кабар бериңиз, пайгамбарыбыз 6 айткан. Исламдан кабар бериңиз, пайгамбарыбыз 5 айткан. Ихсандан кабар бериңиз, пайгамбарыбыз 2 айткан. Ихсан эмне дегенде, анта абудаллах кааннака тара фа иллам такун тараху фа иннаху ярак. Алланы көрүп тургандай ибадат кылууңуз. Эгерде андай көрө албаса, Алла мени көрүп турат деп ибадат кылыңыз. Деп айтканда, ушундан алынган тасаввуф.
Уламалар айтышат, мына ушул Алла Тааланы көрүп турганда ибадат кылуу даражага жетүү тасаввуфтун максаттарынан да. Тарикат деп бизде келмесе, мен Кудайга шүгүр Накшбанди тарикасынан машаалла кол берип, колубуздан келишинче кичине амал кылып жүрөбүз. Өзүбүздүн тарикатта Накшбанди, Бахауддин Накшбанд деген улуу Бухарадагы алым болгон. Биздин устаздарыбыз дагы ошо Накшбандиялардан. Анан мен ол кишинин кабырын Бухарада машаалла бир топ жолу зиярат кылганмын. Улуу адам болгон машаалла. Накш деп ол киши мындай мечиттин кооздугун көрбөйсүзбү? Ушуларга, таштарга, ылайларга чеккенди, чегип жазганды накш деп коет. О кишинин ушундай немеси болгон экен. Даст бакор, дил байор деген сөзү мененчи. Бул дегени фарсча сөз кол. Даст бакор, кол иш менен алек боло берсин. Дил байор, жүрөк Алла менен алек болсун. Сиз иштей бериңиз, бирок жүрөгүңүз Алла менен алек болуп турсун дейт. Ошо киши өзү ушу уста болгон экен. Устачылык кылып дагы жүрөгү Алла менен алек болгон. О кишиники эми хуфия. Не дейт да? Тамыр кармап дарылагандар шариятта туура эре келеби? Жана алар окуп берген сууну ичип ага жуунган туурабы? Тамыр кармап проблема жок. Алла Таалам кээ бир адамдарга ушундай касиет берген. Мурда өзү туугандар тамыр кармап эле дарылачу эле. Азыркындай медицина өнүккөн эместе, мурда ысык суук деп эле тамыр карап эле такым. Эми Алла Таалам берип койгон. Ошондой кылып дарылай турган болсо, табыпчылык кыла турган болсо проблема жок. Бирок билип коюңуз, эгерде ошо келечекти тамырын кармап келечегин айтып атса, же жоготкон буюмдарын так деп туруп огороддун бурчунда жашын айтып атса, чатак, анда бул уже көз ачык бакшыга кирип калат дагы. Бундайларга барбаш керек. Жөн эле табыпчылык кыла турган болсо болот. Сууга дем салганда, не менен дем салат? Жөн эле суфпу же Курандын аяты менен? Эгерде Курани Каримдин аяты менен окуп, пайгамбарыбыздын рукия сүннөттөрүндө айтылган, ошолор менен окуп сууга дем салса, аны ичсе дагы болот, жуунса дагы болот. Менин жашым азыр 27-демин. Намазга келгениме 3 жыл болду. Буга чейинки окубаган карыз намаздарды окуп жатам. Суроом, ушул карыз намаздарды кайсы убакытка чейин окуш керек? 1. Асыр намазына чейин окуш керек дейт. Бири асыр намазына чейин окуш керек дейт. Бири боло берет кайсы убакытка чейин окусаң да дейт. Суранарын тагыраак айтып кетсеңиз ушул суроому. Алла Таала намазыңызга бекем кылсын. Карыз намазды 3 маалда окуса болбойт, калган 24 саат боло берет. Биринчиси күн чыгып атканда болбойт, экинчиси чак түштө болбойт, үчүнчү күн батып атканда болбойт. Эми сурооңуз асырдан кийин окусаңыз боло берет. Мейлиби? Демек бирок асырдан кийин деген шамга уже жарымы батып, жарымы батайын деп калганда, ошол учурда болбойт. Пайгамбарыбыз тыйып салган 3 учурда намаз окуган. Ал 3 учурда туугандар таптакыр намаз болбойт. Айт намаздагы, жаназа намаздагы, 5 убакыт намаздагы, кажет намаздардагы болбойт. Күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Единственный бир гана ошол күнү күн батып атканда асыр намазды окуй элек болсо, жарымы батып, жарымы калса, ошо асырга гана уруксат да. Демек азыр суроого кайтып келейин. Демек 3 тыйылган убакыттан башка каза намазды окусаңыз боло берет. Жакында эле баламдан айрылдым. 5 айлык болчу. Ичимден өспөй калыптыр. Кесарева болуп, балам чарчап калды. Ошол күндөн тартып, жаш балдар көзүмө көрүнө баштады. Эмне кылсам болот? Көп ойлобоңуз, зикирди күчөйтүңүз. Кудай кааласа дагы Алла Таалам берет. Жакшылап иншалла. Дем салдырып, өзүңүз намазга, ибадатка бекем болуп, ар нерсени ойлоно бербей, Кудай кааласа баары жакшы болуп кетет. Зикир менен дарылайсыз. Зикир менен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва салам. Мен кичинекей бала кезимде досумду кафыр деп айтып алгам. Досум болсо ошол күнөөмдү азыркыга чейин эстеп бетиме айтат. Мен өзүм деле билем айтканымды. Бала кезде түшүнчү эмесмин, билбей айтып алгам.
эмне кылсам болот? Хата болсо кечириңиз, Алла ыраазы болсун. Жо досуңуздан кечирим сурап коюңуз. Досуңуздан кечирим сурап коюңуз. Мен катага адашып алыпмын деп. Чай берип коюңуз. Алладан дагы кечирим сурап коюңуз. Я Алла, ошо мен жаш кезде билбестикке жаңылышта ушуну айтып алыпмын, кечирип кой деп. Бүттү. Мен жолдошум менен бирге жашаганыбыз 18 жыл болду. Баш кошкондон бери 15 жыл арак ичип жүрдү. Баш кошкондон бери. 3 жыл мурун аракты ичпей наркотик чегип алган. Арак ичкенден мени күнөөлөп жүрдү. 1 ай мурун наркотик менен кармалып, азыр түрмөдө кармалып жатат. Ортобузда 4 эркек балдарыбыз бар. Баарын кечирдим. Түрмөдөн чыкса деле чогуу жашагым келбейт. Же кечирип жашашым керекпи? Кыйналып кеттим. Сизден жооп күтөм. Алдына ала ыраазычылык билдирем. Аллаху акбар. Чоң мынакей 4 балаңар бар экен. Сабыр кылып, 4 баланы жакшы багып, түрмөдөн эми тоба менен чыкса, даватка чыгарып, сабактарга алып келип, оңдоп чогуу жашап кеткиле. Биз ошо ойдобуз. Эгер түрмөдөн чыккан келип деле дагы деле ушунусу улантса, анда ажырашканга акыңыз бар. Анда туган урукта айтып, ата энеңизге айтып, анын ата энесине барып, аны эме кылып, талагын бердетип, аны ажырашыш керек. Ичип чегип жүрсө, эртеги Кудай сактасын, буга дагы бир зыяны тип калбасын. Эгерде оңолуп ушу арам нерселерди таштаган болсо, нур үстүнө нур, калган жашоону жаңыдан баштап ынтымакта, бирок дагы деле болсо туугандар, азыр фитнанын доору. Наркотик оңой эле тартып алат. Арам нерсе шайтан оңой эле тыгып коет. Ошон үчүн мечиттен кол үзбөйлү туугандар. Эмнеден кол үзбөйлү? Ушул мени дагы сактайт, сизди сактайт. Ишенесизби? Алла ошо мечиттин берекеси менен, илимдин берекеси, даваттын берекеси менен баарыбызды эмес, аял бала чакабызды дагы сактайт Алла Таала. Аз айтайынбы? Мен бир улуу аалым айтканда, жаштардын оңолуусу илимде. Кишилердин оңолуусу мечитте. Аялдардын оңолуусу үйдө, бузукулардын оңолуусу түрмөдө. Жаштардын оңолуусу каякта экен? Илимде. Биздин жаштарыбыз бардыгы илим алсын. Дини илим биринчи, дүнүйө илим экинчи. Экөөнү тең алсын. Эркектерибиз бойго жеткен чоң кишилер окуган. Алардын оңолуусу каякта экен? Жумушту кылыңыз, эрте менен багымдатка келдиңиз, жумушка кеттиңиз да түшкө чейин тытынып акча табыңыз. Адалдан табыңыз дагы пешинде келиңиз. Пешинден кийин барып асырга чейин. Эми багымдаттан асырга чейин жетет таксыр. Ошого чейин тапканга тойбосоңуз, анда ишти жарып салыш керек дейт. Тамаша, анда бир нерсе кылып жүрбөңүлөр. Чын. Асырдан кийин эми токтотот. Асырдан кийин шамга чейин зикир, дуа, Кур'ан, мечитте болуп, шамдан кийин машалла үй бүлө бала чака менен болуп, куптанда машалла окуп, жакшынакай үйдөлөр менен ошо чогуу болуңуз да. Болду мына. Берекени көрө бересиз. Ушуга 1 ай чыдап коюңуз дагы, анан келиңиз. Мен ошо тартипке түштүм эле, азыр мынандай нерселер болуп атат деп баарыбызга айтып бериңиз. Багымдат мечитте. Багымдаттан кийин жалкоолук жок, жумушта. Пешинге чейин. Пешинден кийин мечитте, асырга чейин жумушта. Асырдан кийин бүттү куптанга чейин, машалла, мечиттеги амалдар, үйдөгү амалдар. Макулбу? Так. Вакыт болдубу? Я. 5 минут барбы? Ассаламу алейкум. Менин бир кызым бар. Аялым эч кулак салбайт, сөздөрүмө, мени эч сыйлабайт, жообун бер дейт. Мен жок дейм, эмне кыларымды билбей калдым. Устаз, эмне кылайын, айтыңчы. Жок. Сиз аны аялды жакшыдан акысын бериңиз. Угуп туруңуз. Кийим-кече, тамак аш, турак жай. Дагы деле болбой эле талагымы бериңиз десе, ошондой аялдар угуп алсын. Жөн эле себепсиз күйөөсүнөн талак сураган бейиштин жытын жыттабайт дейт. Эгерде сизди бакпай атса, зулумдук кылып атса, ошол учурда кой мени башымды бошотуп коем, талагыңызды бериңиз десе окшошот да. Мынандай нерселерде болбойт. Ошо кошумча төшөк маселеси бар да. Турак жай, тамак аш, кийим-кече плюс төшөк маселеси. Эгерде Кудай сактасын, кээ бир эркектиги жарабай, аялына кошула албай калса,
ошол учурда анан айтышы мүмкүн, менин башымды бошотуңуз депчи. Анан туура түшүнүш керек. Анда шариаттын казысы айтат, 1 жылга мөөнөт берет, дарыланып көргүлө, тигинти болбосо анан кийин карап көрөт ар жагынчы. Жөндөн жөн себепсиз эле азыркындай сураган болбойт. Силер эми сабыр кылгыла, үйүңөрдө машаалла дин алып киргиле, сүннөт алып киргиле. Кудай кааласа мына шайтандык бардыгы кетет. Үйгө келгенде телефонду өчүргүлө дагы болду. Үйдө машаалла Куран, пайгамбарыбыздын тарыхы, фазаил амал, зикир, ибадат, дубалар иншалла жакшы болуп кетет. Биз аракет кылышыбыз керек, оңдогонгочу тууган. Өзүбүздү дагы, үй бүлөбүздү дагычы. Жолдошу Москвада өзүнүн улуу аял менен жашайт экен. Никеси барбы жокпу билбейм, айтпай койду. Экинчи аял кылып алуу максаты бар экен. Ал аял жолдошумдун 1 сомуна муктаж эмес экен. Биздин нике кандай учурда үзүлөт? Никеңиздер үзүлбөйт. Нике качан бузулат билесизби? Ушуну угуп алыңыз. Нике 3 учурда бузулат. Биринчи, талак бергенде бузулат. Экинчиси, Кудай сактасын, сүмма Кудай сактасын. Муртат болуп, динден кайтып кеткенде бузулат. Үчүнчүсү, өлүп калганда бузулат. Башка учурда бузулба. Суроо бар эле, кыз бала сөйкө тагуу үчүн 2 жеринен тешсе болобу? Болот, иштеке эмес. Күйөөсүнө машаалла жакшы көрүнүш максатында кыз балдар улактарга сөйкө такса болот. Эмеге тешисе боло берет. 2 болсо мейли, иштеке эмес. Мен 12 жаштамын, оронуп алганмын. Бирок апам каршы, жолумду чечсем күнөө болбойбу? Апам үчүн чечип атам. Караң, апаңыздар эми жакшы түшүнсүн. Балагаттан толгондон кийин, эгерде кыз бала балагатка толсо, ага уже милдеттүү эле болуп калат. Ага чейин милдеттүү эмес. Саламатсызбы. Мен 11-класста окуйм. Аябай хижап кийгим келет. Бирок ата-энем каршы. Мен аларга катуу сүйлөй албайм. Канча жолу сурасам да жок деген жоопту ала берем. Эмне кылышты сунуштайсыз? Иншалла жакшы сабакты окуңуз. Үйдөлөргө жакшы кызмат кылыңыз. Алладан чын жүрөктөн сурай бериң. Аларга настроениясы жакшы учурда анан айтыңыз. Мен жолук салсам жакшы болот эле деп. Ала каршы чыкпаңыз. Бүгүн кошунам өлүп, кошо жашабаган өгөй балдары аш көш берди. Ошону жесе болобу? Бүгүн кошунам өлүп, кошо жашабаган өгөй балдар аш көш берди. Ошону жесе болобу? Анандай да туугандар. Эгерде бир адам өлсөчү, ошонун үйүнөн той кылбай, кошуналары туугандары 3 күнгө чейин көңүлүн көтөрүп, тамак аш алып барып туруш керек өзүчү. А эгерде тиги ушу өлгөн кишинин балдары жетим болуп, жаш болуп, ошолордун уруксатысы жок эле мал союлуп бериле турган болсо чатак туугандар. А эгерде өгөй балдар өзүнүн тарабынан берген болсо, проблема жок, алсаңыз болот, жесеңиз мейли. Эгер нике окулуп жатканда аяттар ката окулса, же нике шарттарынан болгон эки тараптын макулдугун суроо маселеси учур чакта болуп калса, нике өтөбү? Караңыздар, никеде хутба айтуу ал сүннөт эле. Эгерде аят ката болуп калса деле, ал никенин макулдугуна эч кандай таасир тийбейт. Бизде нике кыйылганда өткөн чак менен болот. Болбоду дегенде бир учур чактагы жана өткөн чактагы менен. Келер чак менен болсо нике кыйылбай калат. Бул деген мындай да. Азыр мисалы макулдугуңузду берип атасызбы? Берип атам, кабыл алдым десе өтө берет да. Макулдугумду берем десе анда болбой калат. Кабыл кылам деп айтса анда болбой калат. Мен ата-энемди көрүп турганыма каршы кайненем. Барып келейин десем эле жиннин жарымашат. Акыркы күндөрү мен кылыгына чыдабай баратам. 3 балам бар, 4-чүсү боюмда. Жолдошум уруксат берет, бирок апасы макул болбойт. Эмне кылсам болот? Чарчап кетти. Жолдош уруксаты берсе, болду, ал бара алат туугандар. Аны ата-энеси уруксат берүүгө ал жерде шарият боюнча эч кандай неме жок. Ошон үчүн ал жерге уруксат бере турган, бербей турган бардыгы күйөөсүнүн мойнунда. Күйөөсү эгерде уруксат бербесе, ата-энеси уруксат берсе, ошондо да болбой калат. Демек, уруксат кимден дегенде күйөөдөн болот да. Аял турмушка чыккандан кийин
Ömrünün ayağına çeyin, dünyanın ruhsatı benim oldu. Amin. Subhanak Allahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve natubu ileyk. Allah'ım barımızga imandu, uyattu, ıntımaktı, rayındu, yaşa ver. Rahmet.